программабызды улантабыз. Карачы айдана кесиптешим, сулуулуктан жылуулук деп анан кийин сулуулугу дагы бар, жылуулугу дагы бар. Сонун баш кийимди кийип алды. Бирок бул материалдан жасалган экен, кездемеден жасалганы көрүнүп турат. Ооба, бизде ушундай кышында көпчүлүк айымдар суукка карабай ушундай чач жасалганларын бускузу келбей, üşүсө дагы жыңалбаш жүрүшөт. Антпеңиздер, бардык нерсе бул сулуулук, ден соолукта болуу, бул өзү сулуулук жана мода деп келебиз. Ал эми бизде коногубуз бар. Албетте коногубуз бар. Кийимдеп турсаңыздар. Кол өнөрчү бизде бүгүн конокто Кенже Калматова. Саламатсызбы? Чыгыш келипсиз. Көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Сиз биз билгенден өзүңүз сода тармагында иштейт экенсиз. Баягы бул кол өнөрчүлүктөн алыс экенсиз, бирок бул сиздин жан дүйнөңүз окшойт, жан дүйнөңүздүн баалуулугу окшойт. Жан дүйнөмдүн баалуулугу, саламатсыздарбы? Биринчиден бул эми орусча айтканда хобби деп койсом болот буну. Бирок өзүм көп жылдан бери ушу сода тармагында эмгектенем. Азыркы күндө ушундай кооз мындай жоолуктарды чыгарып атабыз. Жоолук бул эми бул эрүү мага кайсы жактан келген? Каяктан? Дегеле кантип баштап калдыңыз? Дегеле кандай кылып баштап калдым? Буну баштап калганын себеби мен өзүм айым катары, аял катары өзүм жоолук салынып жүргөндү жакшы көрөм. Бир мындан 2-3 жыл мурун десем болот. Москва шаарына барып калып, Павло-Посадский жоолуктарды ал жактан белекке алып келишим эле, эжемдерге, бир туугандарыма. Ошол дүкөндөрдүн бирөөсүнө кирип калганда витринада, манекенде ушундай волка шапка деп илинип турган экен. Башыма алып кийип көрсөм аябай жакты. Биринчиден бул өтө ыңгайлуу экен, кийгенге, жылуу. Экинчиден биз аял заты билет, жоолуктарыбыз бизде шыпырылып түшүп кете берет эмеспи? Жаштан тип сималанып түшүп берет, андай жерим бар. Кете берет. Ошого бул жакшы отуруп калды башыма. Анан ойлонуп койгом, аябай жакшы ойлонуп табышкан экен деп келе бердим ошо менен. Баасы биздикинен бир 10 эсе кымбат десем болот ал жакта. Анткени сапатына жараша чыккан окшойт. Андан кийин келип бир күнү бир интернет булактарынан карап отурсам, бир жоолуктарды көрүп калдым. Кооз аябай жакшынакай жоолуктар экен. Ошол жоолуктарды карап отуруп, волка деген ат коюп коюшкан экен. Кызыгып интернеттен ары кирсем, бул көрсө өзүнчө бренд экен. Бренд буну орус актрисасы Екатерина Волкова ойлоп тапкан экен, буну волка деп. Фамилиясынын атынан коюлган окшойт, волка деп. Анан өзүм кызыгып калып ушуну кийип, тигип кийип жүрсөм, кийип алгам. Анан элдин баары эле кызыгып сурап башташты. Бул кайдан деп? Жок, кызыгып сурашкан жок. Буну кийгениме бир 2 күн болгон. Мага биздин Бишкектин дүкөндөрүнүн бирөөсүнө барып калсам, дүкөндөрдүн ичи жылуу эмеспи? Ысыганымдан чечип коюп, дүкөндүн ичин кыдырып бүтүп, анан буну кийип чыгып кетип атсам, бир аял артымдан чуркап келип, чоңуз башыңдагыны аябай кооз жоолук экен деп жанатан бери карап аттым эле. Башкача алып кийип кетип калдың го муну шапкадай кылып деп. Биз айымдар ушундай эсе бүт барына кызыгып турабыз. Бул эмне болгон шапка бул? Бизде сатылабы ушундай деп кызыгып калды да. Жок, бизде сатылбаса керек булар. Бирок кийип көрүңүз башыңызга деп, ага кийгизип көрсөм эле жакшы отуруп калды башына. Анан ал аял айтып калды, бир 4-5 белекке алат элем, барбы сенде депчи. Менде жок эле, бирок болуш керек, мен эсиле кааласаңыз, мен сизге алып келип берейин деп баягы деп. Анан ошол эженин кызыгуусунун артында жаралып калды бул идея. Анан айтырыңыз. Анан ошол эжеге бир 4-5 штук бергенден кийин эле ал баягы сарафанный реклама деп коет эмеспи? Ошондой болуп ал эжекебиз дагы бир 4-5 адамга айткан экен. Андан кийин ошол кеңеш берип, андан кийин кетти ошонун ары. Бирок элдин баары сизге буйрутма берип калышты. Буйрутма берип калышты. Бул шапкаларды кайсы кеземе менен, кайсы материалдар менен колдонуп жасайсыз? Эми бул тандоосу кандай болот? Тандоосу кандай? Бунукун биринчиден менде баягы жаңы иш баштаганда көп эле тоскоолдуктар болот, көп эле кыйынчылыктар болот эмеспи? Сөзсүз турда. Ошого буну үйдө
көп эле брактарым жатат. Анткени буну биринчи жолу тандап алганда жоолукта үндү өткөрүш керек экен. Анан биринчи критерий эмнеге карайбыз аялдар? Жылуу, жумшак болуш керек. Анан кооз болуш керек. Анан кооз болуш керек. Эң башкысы. Эң башкысы. Биринчисин трикотаждан тигип алып, бул үн өткөрбөйт экен да. Космонавттардын скафандрасында кылып, үн сыртта калып калат экен да, ичинде үндү өткөрбөй коет экен да. Аларыбыз ошо жаратпай койдук. Өзүм жаратпай койдум. Андан кийин ошо изденүүнүн аркасында ушундай жоолуктар чыкты. Азыр бул материал лайкра деп коет. Лайка материал, ичинде начос, аны кыргызча котормосун билбейт экем. Начос, жылуу. Анан ичиндегиси ич жагындагы могу подклады, бул дагы начос. Бул өтө ыңгайлуу болсо керек, э? Турецкий трикотаж, буну баягы кардарлар сурап башташты. Ичиндеги материалы мындай сайбайбы, ичиндеги материалы мындай жагымдуубу, жумшакпы деп сурап баштады да. Ошол критерийге карата чыгарылды, тигилген. Андан кийин ошо силер айтып кеткендей кооз болуш керек экен. Эң башкысы. Эң башкысы. Өзүңүзгө кийип көрсөтпөйсүзбү? Өзүмө кийип көрсөтөй. Кийилиши оңой эле. Чындап эле жылуу экен, ушунчалык жылуу жана дагы ыңгайлуу. Болгондо жоолуктай көрүнөт. Ошону менен шапка дагы болуп кетет да. Могу жеринде топчусу бар. Жоолук анан шапке. Урматтуу айымдар, бардыгыңыздар, алыңыздар, айрыкча жаш келиндер. Жоолукту байлап отуруп, эң сонун көрүнүш. убара болбосоңуздар болот. Анан буну кандай эми баягы кардарлардын суранышына жараша чыгарып баштадык азыркы күндө. Былтыр эми кечирээк чыгарып калдык дагы, буну көп жайылта алган жокпуз. Быйыл Кудайым буйруса Россияга, Казакстанга, Кыргызстандын оптовиктери заказ бере баштады. Бул эми пальто менен дагы, шуба менен дагы кийсе болот экен. Ыңгайлуу. Кийимдер менен кийип кетөрсө болот. Пальто менен, шуба менен, андан кийин спортивный вариантта чыгып атат азыркы күндө. Муну куртка менен спортивный вариант кылып кийип кетсе болот. Анан азыр мынакей бизде эми Кыргызстанда театр өнүгүп баштабадыбы? Театр, кино азыр элибиз искусствого көбүрөөк көңүл буруп баштады. Ошого буну театр, киного мындай заманбап десем болот, бир чети парадной, выходной десем болот. Дагы кийип кетсе болот. Демек, маданий иш-чараларга барып калсаңыздар дагы айымдар жоолук катарында ушундай сонун баш кийимдерди кийсеңиз болот. Аталышы эмне булар? Эми буну жана айтып кетпедимби үстүртөн? Екатерина Волкова деген орус актрисасы чыгарган экен, ошонун бренди бул. Мен ошондон эргип алып, өзүмө жаккан үчүн ошо чыгарып баштаганмын го. Бунун аты Волка деп коет Россияда. Бизде болсо реклама түрүндө эми буну бренд катары Волка деп реклама кыла албайбыз. Анткени Кенже деп коңузда. Кенже деп азыр платок капюшонду эле чыгарып атабыз. Көпчүлүк ошо платок капюшон менен билет буну. Мына, мисалы мырзаларга да чыгарайын деп жатыптыр сиз. Ошо мырзаларга кандай болот? Модели ушундай эле калабы? Модели ушундай эле бойдон окшоштуруп. Модели ушул бойдон эле калат. Бир аз өзгөрүү болушу мүмкүн. Анткени эми эркектердин баягы азыркы бир модалуу сөз чыкпады, брутальный депчи. Ошол эркектерге кичине бир аз чоңураак чыгарабыз. Кичине кененирээк болуш керек. Баягы айымдардын эмнесине жоолугундай болуп, мындай тыпый отуруп калыш керек эмес, андай болбош керек, кененирээк болуш керек бир аз. Анан бир өңчөй болот, спорт тилинде болот. Спорт түрүндө. Эң сонун экен. Жакшы экен. Бул нерселерди биз дагы күтөбүз. Мырзалар болуп дагы күтөлү. Себеби дегенде бул нерсе биздин жан дүйнөбүзгө тийди, сиздин жан дүйнөңүздөн чыккан нерсе экен. Багы бирөөнүн жан дүйнөсүн козгой алсаңар, силер ийгиликтүүсүңөр дейт го. Андыктан сиз ийгиликтүү айым экенсиз. Ушундай капюшон жоолукту алып биз дагы тагынат элек, ыңгайлуу экен деп биздин дагы көрүүчү айымдар суктанып атса керек. Каяктан кантип тапсаңар? Дарегиңизди айтып койсоңуз. Сизди. Дарегимди телефонумду студияга калтырып кетейин.
азыркы күндө Facebooktун баракчаларында бар, Instagramга жүктөп койгонбуз. Айта бериңиз, Instagramда кантип тапса Платок капюшон деп тапса болот бизди Instagramдан. Телефонуңузду деле айтып коюңуз. Телефонумду азыркы күндө WhatsApp бар бизде. 0779 67 94 61. Дагы бир жолу. 0779 67 94 61. Мына достор, ушул берилген номер менен байланышып, кенжежекейси тауып, өз каалагандай капюшон, шапкаларды алсаңыздар болот экен. Ооба, сизге болсо рахмат, ыраазычылык билдиребиз. рахмат. Келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Кенже айым, ар дайым ушул нерсени эми өнүктүрүңүз, массалык түрдө чыгарыңыз, ийгиликтүү бизнес леди болуңуз, ошон сизге каалайбыз. Рахмат Ийгиликтер айтканыңар болсун, келсин. берилиңизге Силерге рахмат. да чыгармачылык жамаатыңарга ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат.